Жок, сразу айтпайм, кийин ушу ачуу басылгандан кийин акырындык менен айтам. Шашпай түшүндүрүп кеткенсиз да? Ошондой. Эми айтпаганга аракет кылам, эгер прям настаивать этип атса, кичине үндү катуураак чыгарып айтып коем го дейм, эми жөн деп. Жок, бетин айта албайм. Сизди капа кылышат эле. Ооба. Негизи айта албайм бетине. Ал адамдын ким экенинен кыскана мен үчүн өтө жакын адам болсо, бир аз кичипейилдик менен карманып, сабырдуулук менен түшүндүрүүгө аракет кылам. Жок, мен сразу бет кете турган немем бар. Кийин жанагы нелеп коет. Ысыгында айткан жакшы го. Бардык нерсени кийин өкүнүчтө калып, өзүң ичиңде дагы ал нерсе бар өзүң неме зыян келтирет да. Ошон үчүн ичиңде бар нерсени мен баарын айтып таштайм. Калган адамдардын билбейм, бирок мен ошондойм. Дароо эле айтасыз. Ооба, дароо айт. Жок, тартып албайм деп мындай сактап ишке бекитип ушундай кылам. Ооба. Ал нерселер азыр учурда деле болот эми. İçinizge jutup koyuyorsunuz. Ооба, ичиңе жутасың, унчукпайсың, анан кандайдыр бир маалы келет, өзүнүн учуру келет, ошол моменттерде жатыгы менен түшүндүрүп коесуң. Эгер ал учурда айтсаң, сөзсүз урушууга же башкача бир кырсыкка туура келет го дейм, алып келет. Ичине жутуп коем. İçinizge jutup koyuyorsunuz. Чужой болсо деле jutup koyuyoruz. Нет, чужой болсо это жутуп коем. Анда айтасыз. Конфликт бул адамдардын максаттары, пикирлери, каалоолору кагылышкан учур. Адамдардын өзүнө жараша айрымдары ачык мүнөздүү, эмпатиялуу болгондуктан кайгыруусун же капалануусун ачык айтып коюуга жөндөмдүү болушат. Бирок адамдардын баары эле андай эмес. Кээ бир адамдар этикалык нормаларды кармануу менен өз сөзүн ичинде кармап калышат. Мындай учурда кимге көбүрөөк зыян келет? Мына азыр биз маалыматтуу коомдо жашап жатабыз, информационный система бизди курчап жатат. Себеби сен маалыматың төмөн болсо, сен жашоодон калып калганың байкалып жатат да. Себеби азыркы учурда айтып атпаймынбы, убакыттын ушунчалык тардыгы байкалып жаткан учурда жашап жатабыз да. Ушул учурда бири-бирине болгон көңүл буруу, бири-бирине болгон мамиленин туура эместиги көбүрөөк байкалууда да. Мындай учурда эмне кылуу керек? Мындай учурда биз сөзсүз түрдө адамдын ачуусуна тийип койгон учурда биз жеке өзүнчө убакыт бергенге аракет кылыш керекпиз. Убакыт бергенде биз ошол ачуубуз басаңдалгандан кийин биз ошону эмне кылабыз? Анализдейбиз. Жана кандай гана стресс алдык же болбосо эмоция болду бизге, ошону сыртка чыгарганга аракет кылыш керекпиз. Конфликт пайда болгон соң аны баары бир чечүүгө туура келет. Адамдын этикалык принциптер туура жүрүүгө, адамдык жүздү сактап калууга жардамчы. Бирок айрым учурда кээ бир адамдар бул нерсени жумшактык же алсыздык катары түшүнүшү ыктымал. Ошондуктан мындай учурда дароо татыктуу жооп берүү керек. Ал сыртка чыгарбай бизде топтолуп калса, себеби убакыттын тардыгы, маалыматка жетиш керекмин, мен жашоодон калбаш керекмин деп биз ошону дагы сыртка калтырбай калган учурлар өтө көп болот да. Ал деген нерсе топтолуп бир күнү взрывтап коет. Мындай жарылууну пайда кылышы мүмкүн. Стресс же болбосо адам жанагындай депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн андай учурду биз өз убагында мүмкүн болушунча өзүбүздү токтотуп, анализдеп, кайра ошону сыртка чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Ошол эле учурда дагы айтып кетмекмин, эмоционалдуу түрдө эмес. Өзүбүздү соротуп, аны туура, секин жана жеткиликтүү кылып, уга биле турган адамга айтсак, биз дагы кичине жеңилденгенибизди сезебиз да. Мына ошондо дагы стресске учурабайбыз. Адам эмоциялары таарынуусу да адамга түздөн түз таасир этет. Ошондуктан эч качан негатив жагдайларды ичке жутуп унутууга аракеттенбөө керек. Тынч болуу, каршы тараптуу угуу жана сабырдуу болуу менен маселени ордунда чечүү зарыл.